Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин Photoshop боюнча экинчи сабагыбыз. Биз файлды ачып, сүрөттөрүбүздү алып келе алабыз. Мен ушул папкаларды Telegram каналга жүктөп коем, ошол жактан ушул сүрөттөрдү көчүрүп алсаңдар болот. Так, бизге мурунку эски сабактан 2 сүрөтүбүз керек болот. Ушул сүрөттөрдү биз мурунку сабакта тон менен өзүнчө свет берип чыкканбыз. Эми ошол сүрөттөрдү биз коррекция беребиз. Бул жактан автотон бербейли, биз башка бир форматта кылып койсок болот экен. Көрүп турганыңыздардай бул жерде свойства бар и коррекция бөлүмчөсү бар. Ошол коррекция бөлүмчөсүн ачып алабыз. Коррекция бөлүмчөсүн ачып алгандан кийин бизге бул жерде яркость контраст бар. Бул жерге биз уровень дегенди басабыз. Уровень баскандан кийин бул жерге өзү автоматтык түрдө мындай формат чыгарып берет. Бонус алдындагы сүрөтүбүздөр бул оригинал болуп эсептелет. Биз мыналга коюп алабыз. Бул жерде өзү светибизден бул авто контраст бергенде ушул жактан дагы берип алсак болот экен. Мисалы, бул жерде азыр сүрөтүбүздү мындай берип, буга кичине агартсак болот экен. Мисалы, көп эле мондо агартып деле салсак болот. Мисалы, кээ бир сүрөттөр өтө эле бир караңгы фонго чыгып калат. Мисалы, азыр бул өзүнүн оригинал фону. Эми биз ушуну кичине бул жака чылдырабыз. Алдындагы кичине жарык беребиз. Авто контраст и буну менен сүрөтүбүздү нуктап алабыз. Дагы экинчи сүрөтүбүздү дагы ошондой кылып алабыз. Бул жерге свойства коррекция бөлүмчөсүнө киребиз дагы. Экинчи уровень дегенди басабыз. Өзү автоматтык түрдө мондой эки фон чыгарып берет. Биз мына принципине коюп алабыз. Бул жерде алдына эмес, үстүнө RFG бул свет фонуна. Эми биз буну бул жака бермейли. Буну себеби бул бере турганбыз кара фонго түшүп калат. Ошондуктан биз буну ак бел фон. Биз буну кичине буга берип алабыз фонубузга. Эми буну кичине өзүбүзгө ылайыктуу кылып ушундай кылып фон берип алсак болот экен. Автоматтык түрдө бул жакта изображение кирип авто контраст бербейли. Ушундай свет коррекциядан берсеңиз болот экен. Мисалы, могул сүрөтүңүз оригинал, а бул болсо уже үстүнө свет бастыңыз. Кычат болбоңуздар, бул алдындагы сүрөтүңүздөр өчпөйт эгерде тийбей турган болсоңуздар. И бул уже автоматтык түрдө контраст берип алдык. Мынакей өзүбүз каалашыбызча калсак мондол агартып алсак болот экен, бирок бул өтө эле ишкем болуп калат. Жарашыктуу болот экен. Мисалы, кичине мындайраак кылабыз. Бул көзгө оңайлуу болот. Мен ушул Photoshop'тун ссылкасын алдына калтырып коем. Ошол жерден скачать этип, ушул папкаларды дагы көчүрүп алыңыздар. Кийинки сабакка чейин саламатта болуңуздар.